Насаат Кейджи тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah. Alam jaratkan Allah Taala maqtolor, Peygamberga dua salamlardan keyin urmаттуу mekendешим, urmаттуу musulman bir tuğanım, Allah Taala keremetli Kur'an'da munday deydi. Ya eyyuhellezine amenu ittaqullah ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen bendiler, özüңөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım tüz sözlü süylögülü. Şındıkta aytkıla. Allah'dan korsoңор tüz sözlü süylösüңөр. Allah işiңерди оңдойт, күнөөңөрдү кечирет. Ким Аллахга жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир тууган, Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İza kana umara'ukum khiyarukum ve aghniya'ukum sumaha'akum ve umurukum shura beynakum fa zahril ardu khayrun lakum min batniha." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra jetkizgen hadiste mınday deydi. Eger silerдің жетекчилериңер жакшыларыңар болсо, байларыңар кол ачык берешендер болсо, жасаган ишиңерде кеңеш болсо, анда силер үчүн жердин астынан жердин үстү силер үчүн жакшыраак. Эгер жетекчилериңер жакшы болсо, байларыңар берешем болсо, кылган ишиңер кеңеш менен, маслаат менен болсо, ал кезде силерге жердин астынан жердин бети жакшыраак. Wa iza kana umara'ukum shirarukum. Эгер жетекчилериңер эң жамандарыңар болсо, wa aghniya'ukum bukhala'ukum. Байларыңар сараң бакылдар болсо, жадныйлар болсо, wa umurukum ila nisaikum. Иштериңер аялдарга калган болсо. Эл менен аксакалдар менен кеңешпестен аялдын көзүн карап калган болсоң, фабатнил арду хайрул лакум мин захриha. Жердин үстүнөн көрө жердин бети силерге жакшыраак дейт. Кээбирлер мындай окуган: хаммухум бутунухум. Көптөгөн инсандардын кайгы капасы, проблемасы курсагы. Бул ашказанды кантип ыраазы кылсам дейт. Ашказандын ылдыйын кантип ыраазы кылсам дейт. Кечиресиңер, ашказан гамы менен ашказандын ыраазылыгын ойлоп жашаган адам Кудай Тааланын алдагы салмагы ашказандан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Хаммухум бутунухум. Алардын гамы некен курсактары. Ва киблатухум завжатухум. Кыблага карап Алланы кантип ыраазы кылам деп Аллага жалбарыш эмес, аялдардын көзүнө карап калган. Катындарды кантип ыраазы кылам деп. Анда жердин үстүнөн көрө жердин асты жакшыраак экен. Hazreti Umar урматтуу мусулман бир тууган, бирөөдү бир жерге жетекчи кылып жөнөтсө сынайт экен. Кантип сынайт экен? Бир күн бирөөсүнү жаңы буйрук чыгарды. Жолго жөнөгөн кезде чакырып Hazreti Umar айтты. Hazreti Umar баласын эркелетип өөп жатыптыр. Өзүнүн баласын не кылып аттыр? Жыттап өөп эркелетип атса, жаңы шайланган губернатор: "Валлахи, касамичем амирил муъминин. Античем, мен чынык эркекмин. Ана ма акбил аулади. Мен балдарымды өппөйм dedi. Ма акбил аулади. Мен балдарымды өппөймүн dedi. Эч dedi. Hazreti Umar жана буйрук жазылган кагазды берди да ошол жерде жыртып салды. Баласыга мээримдүүлүк кылбаган элге эч качан мээримдүүлүк кылбайт dedi. Бала эркелетпеген, өзүнүн перзентиге мээримдүүлүк, боорукерлүүлүк кылбаган элге эч качан боорукер, мээримдүү болбойт деп, сен жарабайсың деп ошол жерден буйругун жыртып салып жөнөткөн жок. Hazreti Umar жөнөкөй кийинет эле. Кичпей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, бир күн Hazreti Umарды издеп кайдан келди? Кайсар. Hazreti Umарды издеп келди башка дин өкүлдөрү. Кайда деп келсе, анын отурган 7-этажда жок экен, чоң креслосунда жок экен. Hazreti Umar
жетекчилик кылган жерде жок. Көчөгө издеп чыкса, жолдо бир жерде Хазирет Умар терең уктап жатыптыр, жөнөкөй эле жолдо бир көлөкөдө. Жанагы четтен келген динсиз башка дин өкүлү инсафты мындай карады да, эмне деди? Сөздү караң. Адилеттүүлүк кылдың деди. Фааман, аман болдуң, фаним уктап жатасың. Адилеттүүсүң. Сага ким каршы? Аман болуп уктап жатасың. Өзүң түз болбосоң, аманатыңда болбосоң, адилеттүү болбосоң, анан коркуп жүздөгөн жан сакчы менен жүрөсүң да. Хазирет Умар жолдо уктап жаткан экен, инсафты карап туруп, падыша ушул деди. Адилеттүүлүк кылдың, аман болдуң, жырга уктасың. Кудай береке берсин, ukтай бер деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, биз да жетекчилерге дуа кылалы. Аллах табарак ва таала жүрөктөрүнө бекем иман берип, актак көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин. Арамдан көрсө, арамдан алыс кылсын. Кээде биз мындай дуа кылсак, биздин адамдар бая жумурткадан кыр издеп калган да. Бу кошоматчы дейт. Хазирет Ахмад ибн Хамбал 4 мазхабтын бир башчысы айтып экен, эгер мен дуамдын мустажаб, Аллах кабыл кылуусун, Аллах таала кабыл кыла турганын билсем, ошол дуамды мен журт башчыларга айтам. Ошолор оңолсо коом оңолот дейт. Аллах барыңарды угуучу бендерге кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Истигфардын, тообонун кабыл боло турган жеринде кезиндесиңер, кемчилигиңерди өзүңөр баштан жүгүртүп, жараткан Аллах таалага тооба кылып, истигфар айтып, кечирим сурагыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Пайгамбарыбызга дуа саламдар. Аллах таала мактоолордон кийин урматтуу мусулман бир тууган, бул хадисте мындай дейт: "Куллу хутватин яхтуха иля ссала садака." Намазга койгон ар бир кадамың садака экен. Намаз үчүн келет, ар бир кадамың не экен? Садака экен. Бир кадам көтөрүлгөн күнөөң кесилет экен, бир кадам менен даражаң көтөрүлөт экен. Андай болсо, бетке тыгылып келип жолду тосуш шарт эмес. Машинабызды алысыраак коюп, мешитке алысыраак басып келсек болот. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадис. Пайгамбардын мечитинин айланасында бир бош жер бар экен. Бану Салама деген уруу ошол жерге көчүп келсек деп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөз жеткенде, паланчылар көчүп келмекчи экен мечиттин четине деди. Пайгамбар Бану Салама уруусунун аксакалдарын жогойту. Иннаху балагана аннакум туридун ан тантакилу курбал масжид. Мен уктум, сиздер масжидке жакын көчүп келем деп жатыпсыздар. Калу наам я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, биз ошо мечитке жакыныраак көчүп келсек деп ниет кылдык деди. Факала пайгамбар айтты: "Я Бани Салама, Бани Салама уруусу, Диярукум туктабу асарукум. Өзүңөрдүн жашаган жериңер жакшыраак, ар бир кадамыңарга сооп жазылат. Диярукум туктабу асарукум. Өзүңөрдүн эле жериңерде калгыла, кадамыңарга сооп, кадамыңарга сооп деди. Көчүп келиштин кереги жок деди. Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кээде келип алып арка отуруп алабыз. Алдыга жыл десең да жылгыс келбейт. Мечитте протокол жок. Бетте депутаттарга, бет айга деген жок. Эртең келгендер алдыңғы сапка отура берет. Бул байыде, бул кембагалыде, мунун машинеси башкача андай эмес. Мечитте протокол болбойт. Алланын алдында бардыгыбыз бирбиз. Тарактын тишидей. Алланын алдында бир гана айырма такваң мененсиң. Бул хадисте кулак салгын. Абу Хурайрадан Аллах разы болсун, пайгамбар айтты: "Лау я'ламун нас ма фин нидаи вас-саф ал-awwal, summa lam yajidu illa an yastahimmu alayhi lastahammu." Эгер адамдар азанды угуш менен намазга келгендин жана биринчи саптын сообу кандай экенин билгенде, биринчи сапка туруудун айласы бир гана чүчү кулак тартуу менен болсо, адамдар чүчү кулак тартып келмек дейт. Эгер адамдар алдыңғы саптын берекесин, соуну билгенде, алдыңғы сапты талашы үчүн чүчү кулак болсо, чүчү кулак тартып алдыңғы сапка турмак дейт. Анда сен артка качасың? Ардыңғы сапка жыла бер. Жылдегенден ана келип отурган толгон болсо, мен жайым эле деп бирөө тургузбайсың. Алдыңғы сапка отуруш үчүн эртерээк келесиң. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым,
Пайғамбардың бір хадисі мындай: Барра ибн Азиб, Аллах Таала разы болсын, андан кәне Расул саллаллаху алейхи вассалам ятахаллалу суф. Пайғамбар сафтарды қарайтылы. Сафтың аяғын өтіп, яғына қарап, ямсаху манакибаха, кейбіреулердің үріні, жана көкіректерін түзейді. Ва яқулу ла тахталифу фатахталифа қулубакум. Қишай бағыла, сафты түз алғыла. Қишай бағыла, жүрегіңерді бір-біріңерге түз болбай қишынық болып қалбасын дейді. Сафтың түздігі бір-бірімізге ниетіміздің түздігіне дәлел екен. Сафтың қишықтығы адамдардың біріне-бірінің ниеті, көзқарасы қишық болып қалады екен. Құрметті мұсылман, бір туған сафта қандай? Bir туғаның жанында мөрің-мөріңе тиіп, қадамың-қадамыңа тиіп, қандай еме? Сезім. Bir туғаның диндешің, Раббың бір, пайғамбарың бір, Аллахың бір, кітебің бір, қыблаң бір, мақсатың бір, бара тұрған жерің бір, алған демің бір. Бізде берімдік бар. Жерме қыласың, бұл дүнған жаныма кеп қалыпты дейсің бе? Қандай жоқ? Мұсылман бір туған, құрметті мұсылман бір туған. Қайсы ұлт болсын? Dinimiz bir. Biz birimdike muhtaçmız. Dinimiz birimdike çakışır. Dinimiz mizamdulluğa çakırat. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik bi rahmetike ya erhamer rahimin ve akimus salat.